УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Тажикстан менен эң акыркы чек аранын протоколуна кол койду. Чек арабыз чечилип атат депчи. Анан эми кээ бир адамдар баягы оппозиция болуп жер кетти, башка кетти, бул кетти деп ар кандай маселелер жазат. Эми мен кайсы жер кеткенин азырынча билбейм ачыгы. Бирок мына Кыргызстандын тарыхын алып карасак, 33 жыл деп коелу, 32-33 жыл деп коелу. Акаевдин убагында өзүңүздөр жакшы билесиздер, баягы Тажикстанда тополоң болуп, ызычы болуп, тарыхты билгендер билет. Тажикстанга биз өтө мындай достук, кошуналык жардамды көрсөткөнбүз. Ошол учурда Акаевдин эң көп шанс Акаевде болчу. Чек араны чечип коймой. Эми ал Акаевдин кезинде Кытай менен, Казакстан менен чек аралар чечилди. Ошондо деле өз ара, ич ара Өзбекстан менен чечилип жатты. Ошондо деле бир Аскар Акаевга бир мындай белги болуп же өзү деле аракет кылбады, мындай кенебеди Тажикстан менен. Ошондо чечип койгонго мүмкүнчүлүк шарттары өтө оң эле. Себеп дегенде Тажикстанда саясий дагы, экономикалык дагы алсырап турган убак болчу. Ошончо деле Аскар Акаев не болду, баягы жер саткыч деген атка конуп ал деле калып кетти. Андан кийин Бакиев келди дагы, анын эч эмесин караган жок. Эми ал Бакиев деле чек ара маселесинен сырткары башка жактарында иштерди жасады. Андан кийин Атамбаев дээрлик чек ара боюнча болгондо, чек ара боюнча Атамбаевдин эми духу бар болгону менен бирок кагаз түрүндө мындай чек араны чечкенге Атамбаев деле аракет кылган жок. Урушуп кетип жататы бар эле, аны баары жакшы билебиз, Казакстан чек арасын жаап коюп, Өзбекстан чек арасын жаап коюп дегендей. Андан кийин Жээнбеков келди. Жээнбеков жетишкен жок, көп деле отурган жок. Эми азыр Садыр Жапаровдун бийлиги учурунда мына ушундай тынчтык келишими болуп, эки дос деп коелу, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев. Кандай болбосун, эртең эл кандай сөз кылбасын, баары бир биз жоопкерчиликти моюнга алайлы дагы элибизге тынчтыкты тартуулайлы деген максатта жерлерди чечели. Ушу бойдон дагы канча уланат эле. Болбосо булар деле биз деле эртең кетебиз, кийинкиге таштап кете берели десе болмок, бирок андай кылган жок. Тарыхтын алдында, элдин алдында, мамлекеттин алдында булар ошончолук жүктүү жоопкерчиликти мойнуна алып чечкиндүү кадам менен чечкени бул жакшы. Биз эртең буларды деле кеткенден кийин жамандашыбыз мүмкүн, бирок ошого карабастан эки дос чечти. Чечти дагы, чечилип дагы атат. Чек ара маселеси эч качан бир тараптын кызыкчылыгына чечилбейт. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер.